Апта соңында Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директору Илгиз Сыдыгалиев Жалал Абад электр тармактар ишканасынын жетекчилери менен кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде Жалал Абад электр тармактар ишканасынын директору Сүйүнбек Усеновдун күз-кыш мезгилине даярдык иштерин, аткарылган жумуштар боюнча маалымат угулду. Керектөөчүлөрдү сапаттуу жана туруктуу тейлөөдө бир топ жаңылануулар, акыркы жылдардагы курулуштар, акылдуу эсептегичтердин орнотулушу, керектөөчүлөрдүн электр энергиясын пайдалануудагы жооптуу мамилеси туурасында талкуу жүрдү. Кеңешменин соңунда Илгиз Сыдыгалиев кызматкерлердин суроолоруна жооп берди. Ошондой эле ал өз сөзүндө Жалал Абад электр тармактар ишканасы 2025-2026 жылдагы күз-кыш мезгилине даярдыгы жакшы экендигин белгилеп, алдыда аткарылуучу жумуштарды сапаттуу жана өз убагында бүтүрүүнү, бардык иш-аракеттерди ушул жылдын 1-ноябрына чейин толук аяктоону тапшырма кылды. Бир күндүк иш сапарыбызда ошо Ош, Жалал Абад областындарында болуп кеттик. Азыр жаңы эле Жалал Абад электр тармактар ишканасында кыш-күз даярдык боюнча тиешелүү кеңешмелерди өткөрдүк. Эң негизги максат ушул 2025-2026 кыш-күз мезгилине даярдыктарды, иштерди жыйынтыктап, кыш-күз мезгилин ийгиликтүү өтүү болуп саналат. Андан тышкары дагы бул эң чоң маселе ошол бүгүнкү күндө электр энергияны үнөмдүү колдонуу боюнча, сарамжалдуу колдонуу боюнча элибизге, биздин колдонуучуларга туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маселеси да көтөрүлдү. Үйгө чыкканда мисалы элементарный светтердин өчүрүшмөй көп эле жерден көрүп жүрөбүз. Ошондой эле көчө жарыктандыруу иштеринде дагы мисалы күндүз деле жарыктар көп жүрүп калат. Буларды баягы мындай кайдыгер мамиле кылбай, же болбосо бир убакта бардык иш аймандарды, же болбосо прибор деп коебуз, оборудованияларды бир убакта кошкону чакырат элек да. Эми ошол бизде да час максимум деп коебуз, ушул убакта бир убакта ошол электр энергия жүктөмдөргө таасир этиши мүмкүн да.